Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр билгендей, кечээ күнү Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын, ошондой эле учурдагы Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров жөнүндө сөз болмокчу. Ал кишини кайсы бир террористтей, же болбосо өтө эле коркунучтуу кишидей өзүнүн жашаган районунун тегерегинде кичүү 13 жаштагы баласы менен сейилдегени чыккан учурунда атайын бөлүктүн кишилери менен барып кармап кеткендегиси бул биринчиден мыйзамсыздык болуп эсептелет, экинчиден өтө эле аша чапкандыкка барабар. Адахан Кимсанбаевич негизи мындай кадамдарга, башкача айтканда ушул иштердин болуусуна акылдын ала эле көзү жетип күтүп жүргөн. Ал киши эч жака качып да кеткен жок, кача турган кишилердин катарына кошулбайт. Анткени ал киши өзүнүн ак экендигин даана билет. Эгер жол жобо менен мыйзамдар менен иш жасай турган болгондо, бул кишиге атайын биринчиден чакыруу, орусча айтканда повестка жиберилүүсү шарт болчу. Эгер ошону да укпай, анан келбей койсо, ошентип кармап кетсе жарашмак. Ал киши качпайт эч жака. Кача турган коркок жалтак кишилердин катарына кошулбайт. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, башкарып турган кишилер, силер эч качан мындай башаламан кадамдарга барып, мыйзамды тебелеп жасаган иш аракетиңер менен жараткан эч качан силерге абийир жетишкендик тартуу кылбайт. Өзүңөрдү карап көргүлө, байкагыла эмне кылып аткандыгыңарды. Силер жиберген атайын бөлүктүн кишилери кандай форматта алып келгенин байкап көргүлө. Бул акылга сыйбаган жорук, өтө эле адилетсиздик, жапайычылык деп айтар элем. Ал киши эч жака качпагандан кийин өзүңөрдүн туура эмес бандитизм системасында иш аракеттер жасап аткандыгыңарды ачык айкын айгинелеп жатпайсыңарбы? Анан каяктагы мыйзамдуулук, анан каяктагы адилеттүүлүк? Кыйын болуп сүйлөгөнүңөр бул жөн гана көпөстүк. Иш жүзүндө силердин жасаган аракетиңер теңирден тескери болуп жатпайбы? Адахан Мадумаровду мындай кылып камаганыңар өзүңөргө күн сайын, минут сайын дагы душман арттырып жаткандыгыңарды эске алгыла. Анткени тарых барактарын ачып карагыла. Акылы жетик кишиге ачык айкын көрүнүп турат. Кыпындай мамлекетке карама каршы иш жасагандагысы жок. Мыйзамды тебелеген бир да кадамы жок. Каякта болбосун, айткан сөзүн, берип жаткан сунуштары бүт мыйзамдын тегерегинде гана. 5-чи микрофон ар дайым адилеттүүлүктү гана талап кылып келген. Үстүрттөн караган кишиге бут досу болуп жаткандай көрүнүп атат. Тагыраак айтканда, силердин жүргүзүп жаткан саясатыңарды андан ары жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жаткан бул бир гана Адахан мырза болчу. Силердин ой максатыңар бул кишинин үнүн, оозун тигип салуу болуп атат. Мен башкасына кайрылгым келбейт. Урматтуу Ажо, Садыр Нуркожоевич, сиздин башыңыздан дагы өтө оор, аябай аянычтуу күндөр өткөн. Ошол учурда биринчилерден болуп Садыр мырза мындай жолго барбайт, тескери иштери жасабайт, ал намаз окуган, Кудай деп жүргөн киши деп өз оюн ачык айтып, ошол учурдагы бийликти мыйзамдуулукка чакырып сындап келген. А сиздин аракетиңиз, берген жообуңуз тескерисинче болуп жатпайбы? Адам баласы башынан өткөргөн туура эмес бийлик тараптан кысым болуп, азап чегип, жакын кишилерин жоготкон учурун бир аз убакыт өткөн соң унутуп калганы бул абдан өкүнүчтүү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизде башка кишилерге караганда
адамгерчилик деген бир аз болсо дагы бар. Жүзүңүздө ыймандуулук деген көрүнүп турат. Бирок мен билем, мен түшүнөм. Сизди тегеректеп жүргөн алгырлардын курмандыгы болуп калбаганыңызды мен тилейт элем. Ошолордун азгырык сунуштарын, алардан сизге берген тескери пикирлерин эч качан укпашыңыз керек. Эртеңки күнү Кудай анын бетин нары кылсын. Өзүңүз дал ушундай Мадумаров сыяктуу болуп тор артына кирип калышыңыз бул толук мүмкүн. Адам баласы адашат, пендечилик деп коет кыргызда. Бирок өз убагында ар бир кыргыз атуулун айткан сунуштарын, жөнөкөй жарандардын көз караштарын терең тыңдап, жыйынтык чыгарсаңыз дагы да кеч эмес. Алакандай кыргызбыз. Каяктагы мамлекетке бүлүк салып, мамлекеттин каражатын тескери чөнтөктөргө салып жүргөндөр кармалып атат. Бирок бир четинен бир үзүм берип койсо аны чыгарып салып атасыңар. Эми ошол аракетиңер менен Мадумаровго болгон мамилеңердин эки ача экендиги айдан ачык көрүнүп жатпайбы? Урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, ага, ини, эже карындаштар. Бардыгыңыздарды терең ойлонууга чакырабыз. Сиздер бүтүн Кыргызстанга, тагыраак айтканда Адахан Кимсанбаевичке деп берген добушуңарды, ошону айгинелей турган убакыттын туу чокусуна келип жеттиңер. Диван эксперт болуп үйдө башыңарды жуурканга бекитип алып жатпай, чыныгы адилеттүүлүк пикириңерди айтып чыккыла. Ак ыйлет, бирок сынбайт деп жата берген бул жакшы эмес. Бул жалкоонун көз карашы. Ошон үчүн баса белгилей турган нерсе, мыйзамдын тегерегинде гана пикирлерди айтып, чындыкты чыркырата билдиргенге шашылгыла. Бул деген айдан ачык көрүнүп турат. Өч алуу болуп жатат. Өч алуу дегенде кандай? Мен ачыгын эле айтам. Камчыбек Кыдыршаевичтин бул жасап жаткан аракеттери. Бул бешиктеги балага да белгилүү. Өчөш менен өлкөнүн эртеңкисин өчүрүп албагыла. Өтүүңөрдү төргө илип албагыла. Өлкөнү башыңарга кийип албагыла. Өчөшүп жатып көпөстөр, өзгөнүн тилин тигем деп ойлоп албагыла. Жараткан Аллах жогоруда ар бирибиздин жасап жаткан аракеттерибизди, ичибиздеги эмнени ойлоп жатканыбызды байкап турат. Эч кандай далили жок, күнөөсү жок кишиге айыптын баарын оодарып, түрмөгө салам деген аракетиңер ары каттап суу кечпейт. Бул тескери кадамыңар сөзсүз түрдө өзүңөргө кайтып келерин унутпагыла. Кыргызда мындай аракеттер болуп келген силерге чейин. Тарых барактары бүт тастыктап турат. Көзүңөрдү чоң ачкыла. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, дагы айтам, көзүңөрдү чоң ачкыла. Эртеңки күнүңөрдү ойлонгула. Өмүр бою кыргызды ушинтип басынтып башкарам деп эч качан ойлобогула. Жаңыласыңар. Эсиңер барда этээңерди жапкыла.